Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча иштер келип бүтүп, башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Сотко чейинки териштирүү иштеринин алкагында 19 шектүүгө билдирме берилди. Алар жемкорлук жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен айыпталууда. Шектүүлөрдүн арасында мурдагы өлкө башчы баштаган жоон топ атка минерлер дагы бар. Кримтөбөл мыйзамдагы ууру Азиз Батукаев 2006 жылы баңгизатты мыйзамсыз сактоо, жарылуучу заттарды жана курал-жаракты мыйзамсыз алып жүрүү, массалык башаламандык уюштуруу боюнча айыпталып, Аламүдүн соту тарабынан 16 жылга эркинен ажыратылган. 2008 жылы абак тартибин бузган үчүн жаза мөөнөтүнө дагы 2 жыл кошулуп, Нарындагы номер 24 абакка которулган. Бирок 2013 жылдын 9 апрелинде оор дартка кабылганы айтылып, ичер суусу көрөр күнү аз калды деген корутунду менен абактан чыгарылып, атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, менчик учак менен Чеченстанга учуп кеткен. Батукаевдин абактан чыгарылышы ошол учурда коомчулукта катуу талкууга алынып, бул ишке тиешелүү деп бир топ атка минердин аты аталган. Жогорку кеңештин убактылуу комиссиясы да корутунду чыгарып, айрым чиновниктерди кызматтан алууну сунуштап, ошол учурдагы президентке чейин кайрылышкан. Бийлик тараптан эч кандай чара көрүлбөй, жабылуу аяк жабылуу бойдон калсын деген мамиле кылынган. Батукаев деген 96-жылы соттолгон. 96-жылы соттолуп, ошондон бери паспорттун кереги жок болуп, кече уч арнасында паспорт керек болуп калыптыр ага. Заключение бергенде, заключениеде эч катан жазылбайт. Ал деген тигемеден бошотулсун деп. Биз бүгүн бул жерде жөнөкөй бандит жөнүндө эмес, биз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын, ушул парламенттин 2 аппарат кызматкерин, ошол учурдагы ГУИндин жетекчисинин башын жуткан вор в законе жөнүндө сүйлөшүп атабыз бул жерде. Ошол вор законду чыгарып берип, бүгүн бийликтин бети көп болуп отурган бийлик жөнүндө, бийликтин кадыры жөнүндө сүйлөшөлү деп чогулуп атабыз. Бардыгы чыгып кетти, азыр ал жерде отургандардын баары жооп берип атат. Ал эмнетсе мыйзамдуу, бул эмнетсе мыйзамдуу. Андай болсо түрмөдөгүнүн баарын чыгарып салгыла көчөгө мыйзамдуу деп. Ушул жылдын апрель айында башкы прокурор иш кайра жанданып, тергөө башталганын айткан. Тергөө иштерин Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы жүргүздү. Ага ылайык сотко чейинки териштирүү иштеринин алкагында 19 шектүүгө билдирме берилди. Бардык материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлдү, андан ары сотко жөнөтүлөт. Негизинен ошол аталган кылмыш ишинин алкагында бул коррупция менен кылмыш иш козголгон, кылмыш жаза кодексинин 319 беренеси менен бул аталган кылмыш боюнча жалпы жонунан 19 шектүү адам өтүп атат. Алардын 14-ü кылмыш, алардын 14-ü тергөө иштери менен кызматташууга барды. Калган 5 болсо барган жок, алардын 1 болсо бүгүнкү күндө табалы дейп издөөдө, эл аралык издөөдө, Интерпол аркылуу издеп атат. Бүгүнкү учурда ошол шектүү адамдардын бардыгы тең, кылмышка шектүү адамдар бардыгы тең кылмыш иштери менен таанышып чыкты. Ошонун негизинде биз башкы прокуратурага жөнөттүк, андан сотко жөнөтүлөт. Бул ишке тиешеси бар деп шектелип, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова, вице-премьер-министр Шамил Атаханов, саламаттыкты сактоо министри Динара Сагинбаева, учурдагы депутат Зарылбек Рысалиевдер баштаган жоон топ чиновниктердин аттары аталууда. Амантор Шергазиев, Жантай Макенов, Пирамида.